Men gölgө жалгыз келип байыралдым. Тургуздум махабаттын пайду балын. Жаштыгым татал жолдо. Демейді ар нерсеге кайра тилеп düşün. Бул жолу канчалык чымыртканса да, ичтен сызып кайгырганын жашыра албадым. Ал мени кайра тийле карап, жакындын топчуларына чейин эркелете сылап, кыялбай турду. Мен сени өмүр жанынан алыс чыгарбас элем Алтынай. Бирок кантейин, менин билимим жетпейт. Окуунун чыныгы жолунан сени кайтара албаймын. Мен болсо ошол жерде кармашып, балдарды окута берип, күчүм канча жетсе, ошончо окутам. Бул арада таланы жабыртып, отторуп алып поезд. Мынай, азыр жөнөйсүң. Бактылуу бол. Канатыңды жазып талпынгын Алтынай. Бактылуу бол. Эчтемеден тайманба, чабыт табуучбун, окуй бер. Сүйлөөгө дарманым келбейт. Мен ыйлап эле тура берем. Ыйлаба Алтынай. Баягы биз тиккен терекчилердичи мен өзүм багып өстүрөм. Аман болсо, кайрылып бир келсең, кандай болгонун көрөрсүң. Жарып жүргөн, шарактап, өстүрөм. Канайым, бешкөгүн чачымдан айланайын, бери болчу, маңдайымдан өй. Дүйшөн мени бекем кучактап, чачыман жыттап, маңдайымдан өй. Бар эми, сапарың ачылсын, жоодураган көзүңдөн айланайын. Бабамдын депиштерине чыгып, кендей барып карасам, сындыра чалган колум мойнасынан düşүп, берки соо колум сынып, жүткүнө өрделеп, поезд ордунан козголуп чыгып жөнөдү. Кош Алтынай, кош чырагым, кош агай, кагылайын айланайын агай дедим мен. Вагонду жөндөп жүгүрүп келе жаткан düşүн, бир убакта артта калып, станциянын капчыгы солкеде түшкөндөй, Алтынай деп баягыдай, бирок андай да эмес. Оюнда турган ал демнени айтпай калгансың. Өкүнгүндөй кыйкырдым. Ошол кыйкырып, ушул күнгө чейин кулагыма жаңырып тургансың. Кош, биринчи мугалимим, кош балалык чагым, кош жер кыртышынын астында көз ачылбай калган тунук булак өңдү. Бирок эч ким билбеген. Менин эң биринчи, Амансыңбы, куттуу талаам? Аманчылык келдиңби толгонай? Былтыркыдан да карый түшүпсүң го. Чачың куудай, колуңда таяк. Өмүр өтүп баратпайбы жеренем? Арадан дагы бир жыл өттү. Бүгүн менин сыйынуу. Билем, келериңди күтүп жаткам толгонай. Бүгүн баланы да ээрчитип келмек эмес белем. Ооба, бирок бул сапарда жалгыз келдим. Демек сен ага эчтеке айткан эмес экенсиң да, толгонай. Жок, айта албадым. Айтор эртеби кечпи, ал баары бир угатта. Элдин арасында оозу бош, бирөө жарым жок дейсиңби толгонай. Ананчы эртеби кечпи баары бир билет. Аркы телкини түшүнө тургандай чоңоюп да калды өзү. Бирок мен үчүн ал дагы деле чалагайын бала сыяктыман. Корком, балалык кылып өткөн кеткенден туура түшүнө албай, ичи сууп калабы деп аярлайм. Анткени менен адам бүт чындыкты билиш керек да. Мен билген чындыкты, сырдашым касиеттүү жер эне билген чындыкты, элдин баары билген чындыкты азырынча ал гана билбейт. Аны укканда эмне дээр экен? Кандай ойлорго кабылып кептин анығына жете алар бекен? Канткенде бала жүрөгүн үшүтпөй, жаштайына тагдырдан көңүлүн калтырбай, өз сырымды айтып бере алар бекен? Эки ооз сөз менен түшүндүрүп берчү нерсе болсо гана. Уф, акыры күнү ойлогонум эле ошол. Күнү түнү ойлонуп, кышында сыр коолоп жатканымда өлүмдөн анча корккон жокмун. Ажал жетсе, каяша кылбай эле өтүп кете бермек. Бирок көзүм жумулуп кетсе, айтар керезимди айтып жетише албай, өзүм менен кошо көр астына алып кетемби деп жүрөгүм түшүп
ал эси жок, аны кайдан билсин? Демейде тентек чалыш неме мектепке да барбай калып, жанымдан чыкпай жүрдү. Апасын тартып кыйыр. Эне, кай жериң ооруйт? Суу берейинби? Суу ичесиңби? Үстүңдү жуулап коеюнбу? Дары ичесиңби? Ушинткенде оозум тартылды. Байкушум эч арамсыз жаткан беришинчи. Эчтекеде күмөн санап да койбойт. Чыңгыз Айтматовдун түзүн экинчилигин арнадым. Кылымдарга өчпөс болуп калдыңыз. Өтүп жатат сизди эскерүү күнүбүз, чексиз эле эске болгон сүйүүбүз. Кыйкырсакта бүт аларга жар салып, айттыңарман жетпейт сизге үнүбүз. Ушул жылы 92-ге толмоксуз, жакындардын сыйтөрүндө болмоксуз. Аткарам деп көздөп койгон иштердин бир талайын бүтүрүп да коймоксуз. Эмгек менен көтөрүлгөн баркыңыз, дүңгүрөгөн жазуучулук даркыңыз, окуганда сиз жараткан китепти жүрөк эргип жазуучу эле жаркыбыз. Туу чокуну багындырып алдыңыз, кыргыз туусун желбиретип салдыңыз, кыргыз үчүн абийир атак жаратып, кылымдарга өчпөс болуп калдыңыз.